Бишкектеги Алтын Ордо конушунан сиздерге чакан дагы бир сатыла турган сонун үй таптым. Мынакей караңыздар, 4 бөлмөлүү үй. Жери 3 сотук, алдында багы, очоккана, кошумча складтар менен да. Айланасы бүт тосулган, жашаганга сиздерге жетет. Дареге Алтын Ордо конушу Новопавловкада жайгашкан. Бул Ийгилик көчөсү. Ийгилик көчөсү менен мынабул Мамат Эмин ата көчөсүнүн кесилиши угловой болуп калат. Бул жака мына портердин аркасы менен түз барганда солго бурулат. Анан түз эле ушу Ден Сяопин тагыраагы Бишкек Карабалта жолуна Азия гипермаркетинин алдына чыгат да. Шаардан чыгып, Сокулукту көздөй келе жатканда глобустан өтүп Азиянын жанынан эле оң тарапка бурулуп келесиздер. Тиги жерден бери буруласыздар. Мына трансформатордон өтүп эле келгенде Ийгилик көчөсү мынакей. Ийгилик көчөсүнө бурулганда бурчта оң тарапта турат. 2 кис боюнча издеп келгенде Ийгилик көчөсү 39А деп издеп келесиздер. Үйдүн баасыны $95.000 кеми бар деп айтып жатат. Мен азыр ээси менен сүйлөштүм, ал ош жакта экен. Азыр баласы бир катар көрсөтүп берди. Колдон келишинче сиздерге айтып берели. $95.000 кеми бар. Албетте айткан суммага сатпайт, түшүп берет. Документтери баары бар экен. Күкүрттөй кылып сонун үйдү куруп коюптур. Газ, суу, свет бардыгы бар экен да. Бул Ийгилик көчөсү, мына газдын турбасы түз жогору карап өткөн. Мына балдар, кыздар бүт бардыгы эртең сиздердин балдарыңыздар менен ойнойт да, иншалла. Көчө жагына да мына гүлдөр дегип койгон, арчалар дегип койгон, ичкерide жүзүм, сыртта сирен, кокон гиластар бар экен. Мына бул жака калитка койгон, жогору жагына дарбаза койгон. Келиңиздер, биринчи эле үйгө киребиз. Мына калитканы ачып киргенде эле мына караңыздар, үйдүн сырткы фасады суюк травертин менен жасалган. Алдына брусчатка басылган. Бул жакта болсо роза гүлдөр жана жүзүм өстүрүлгөн да. Биринчи кезекте үйгө кирели. Үйгө туугандар мына бут кийимди чечип эле сразу тепкичтен көтөрүлүп эшикти ачып кире беребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына биз кирип келдик. Светте. Бул көрүп турасыздар, мына коридор. Сол тарапка сразу эле киргенде бул чоң бөлмө, бул мейманкана экен мына. Көрдүңүздөрбү? Мейманкана. Мейманкана аябай чоң экен да. Конок бөлмөсү, тойкана десек болот. Узундугу бир 9 метр чыгат экен, туурасы болсо 4,5 метр экен. Бул жагында бир терезеси бар, отопление радиатору коюлган, пардасы илинген, дуалдар обой, потологу мына тегиз жасалып, 2 люстра илинген, пол ламинат. Үйдөгү жүктөрдү, кээ бир эмеректерди алып кетет. Анан кийин туугандар, мына коридор менен түз келгенде оң жакта болсо чакан ажатканасы бар экен. Унитаз, раковина коюлган. Андан кийин экинчи коридорго кирип, туугандар, бул жакка киргенде бул жакта кирме чыкпай 2 бөлмө бар. Бул жагы мына ашкана. Ашкана эмереги мына оранж, тагыраак ушу апельсин түстө коюлган. Столешницалары да коюлган. Бул жак болсо мына идиш жуучу жайы, мында болсо мына кир жуучу машинасы коюлган. Бул ашкана зонасы, эмереги толук коюлган. Мында болсо көрүп турасыздар, тамактануучу жайы. Диван, столу менен коюлган. Мына тапчан жакта терезеси бар, пластик терезе. Бул эми чакан бөлмө, узун туурасы бир 3,5 3,5 экен да. Пол ламинат, дуал обой, потолок мына гипсокартон менен жасалган. Андан кийин төргө кире турган болсок, бул жакта спальня бар. Бул эми ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жакта мына шкаф, комплектте мына 2 кишилик керебет, занавескалары бардыгы тартылган. Терезеси пластик, москиткасы дагы ар бир терезеге коюлуптур. Анан отопление радиатору да мындай өзгөчө радиатор коюлуптур да. Дуал боелгон. Пол ламинат, башка бөлмөлөрдүкүнө окшош эле. Андан кийин келиңиздер, бул жакта дагы бөлмө бар. Бул дагы уктоочу бөлмө. Бала чака ушул бөлмөдө жашайт. Узундугу 5 метр, туурасы 3,5 метр. Бул да ушу 20 квадраттын тегерегинде да. Бул жака болсо мына гарнитура коюлган, диван коюлган, дуал обой, потолок жасалган, терезеси бул жакта, отопление бар, ушундай бир бөлмө. Андан сырткары бул жакта чакан жуунуучу бөлмө, ваннасы бар экен. Аябай чакан экен туугандар, мына караңыздар. Киргенде төрдө чакан ванна койгон, сушилкасы күзгүсү менен. Полу дуалы бүт кафел болгон. Ушул үй туугандар. Биякта зал, наракта кухня менен 2-4 бөлмөлүү үй. Ажаткана, душтары өзүнчө. Азыр мына кошумча курулуштарында көрсөтөлү, келиңиздер. Бул жакта болсо котельный бар экен, мына кошумча көчө жак атайын кичинекей чакан курулуш кылыптыр. Көрүп турасыздар, мына көмүр отун менен иштете турган печкасы бар экен, төрдө болсо котельный бар экен, ал газ менен. Газ үйгө да кирген, котельныйга да кирген, очокканага да кирген да. Кышында үй аябай жылуу болот экен. Эми бул жакка жүрүңүздөр, мына газ бул жактан кирип, счетчик ушул жакка коюлуп, анан
ашканага, үйгө, котельныйга ушул жерден таркаган да. Мында болсо мына төрдө сыртка жаткана дарбаза коюлган. Дарбазаны ачып эле бул жака 1 же 2 унааны киргизип койсо болот. Бул жер болсо мына жүзүм бак. Жүзүм өстүрүлгөн темир каркасы менен. Жүзүм бак бул жерчи. Андан сырткары мына кокон гиластар бар экен. Аксылыктар айткандай жана албөлү, алча бар экен бул жерде. Сыртта да кокон гилас бар экен. Бул жака мына үйгө жанашып гүлдөр өстүрүлүптүр, газон эгилген экен. Бул жакта мына алма турат. Наракта дагы бир баягы суан өрүк деп коет экен, кандек эмес. Баткендин суан өрүгү бар экен туугандар. Атайын ушу үйдүн ээси баса белгилеп айтты да. Мына өтө жакшы өскөн, сорту жакшы суан өрүк экен бул туугандар. Нар жагында бир туу алма бар экен. Бул жакта болсо көрүп турасыздар, бул пескоблок менен курулган. Бул жак очоккана. Мына кирип көрүп коюңуздар. Очокканага киргенде көрүп турасыздар, 2 казан орнотулган очок. Бул жакта болсо суулары киргизилген. Бул очоккана эми. Кышкысында бемарал пайдаланасыздар. Мында болсо склад, кладовка деп койсок болот. Бул жерде болсо навес курулган, астында мына чоң тапчан. Очокканада тамак пышат, бул жакта тапчанда бемарал эс алып чайпай ичип жашай бересиздер. Ичкерде мына суу чыккан көрүп турасыздар, шланга менен ушул жерде могу дарактарды, гүлдөрдү сугарып, машина жууп, ушинтип тиричилик кыла берсе болот да. Үйдү эми 95 000 долларга сатууга коюп жатат. Эгер жаккан болсо, сүйлөшүп келишиңиздер. 95 албетте кеми бар, түшүп берет экен. Айткан суммага сатмак беле. Документтери баары так экен, бир аз түшүп берет. Келишип сүйлөшүп аласыздар. Аны мына калиткадан сырттан киргенде эле оң жака дагы атайын ушул жерге суу чыгарып, көрүп турасыздар. Күзгү коюп коюптур, эми кирип чыгып атпай кол пол жууганга ушул жерде жакшы экен да. Анан эми бул Новопавловка, Алтын Ордо конушу. Дагы бир аты бар, Алтын Ордонун дагы бир аты Жылдыз Ордо. Анткени бүт баягы Нурлан Насип баш болгон, Өктөм Сапар уулу, анан дагы башка жылдыздар баш болгон, жылдыздар ушул жерде жашайт өзүчү. Анан буягы Глобустан кирет, буягы Азиядан кирет. Экөөнүн ортосунда мектеп бар билесиздер. Ортолорунда ар көчөлөрдө бала бакчалар бар. Маршруттук каттамдар каттайт. Анан чоң трассадан өтө алыс деле эмес. Ылдый жагынан келечекте профсоюзный өтүп атат. Ал дагы бир нижний магистрал болот да. Ушул эми болгондой көрсөттүк. Эгер үй жаккан болсо, телефон номуруна чалып байланышып сүйлөшүңүздөр. Баасы 95 000 доллар кеми бар. Биз болгондой кандай болсо, ошондой орустар айткандай баягы как есть көрсөттүк. Болду, ишибиз бүттү. Байланышып сүйлөшүп алыңыздар. Таза келишпей атсаңыздар, анда келип келиштирип беребиз. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.